китептерин басып чыгаруу боюнча статистиканы айтып кеттиңиз, салыштырмалуу бир нече эсе көп экен быйыл. Анан бирок ошол эле учурда баягы толугу менен китептерди, баягы мектептерди толугу менен китеп менен камсыздоо үчүн негизи канча каражат керек болуп атат? Бул жолу бизде ошо 1.500.000 окуучубуз бар да. Эгерде орточо 8-10 китеп деп эсептесек 15 миллион китеп. Учкун бир китепти 280-350 сомдон басып атат. Ошондо 5 миллиарддан ашык сом керек да. Бирок ал китеп 3 жылдан эле программасы өзгөрүп атпайбы? Ар бир 2-3 жылда мамлекет 5 миллиард сом бере албайт. Биз азыр күнүмдүк ремонтко 34 миллион сом иштеп атабыз. Күнүмдүк ремонтко. 5 миллиардты кайдан табасыз? Биз калп айтпашыбыз керек. Анан эң масштабтуу чечүүнүн жолу биз маалыматтык билим берүү платформасына түшүбүз керек. Бишкекте 30 мектеп өттү. 24.000 саат сабагы бар. Кыргыз тили, кыргыз адабиятын өздөштүрөт элек да. Ошондо бүт мугалимдерде, бүт окуучуларда чөнтөк телефонунда бүт сабакка керектүү эмне керек болсо ошонун баары бар да. Ал чечүүгө бизге да бир 2 жыл керек го. Биз ошо эл аралык донорлордон азыр грант издеп атабыз да.